Аларда ушундай укмуш кылган, анткени Мындай ак сарайлар аз эле. Берлинде жүргөндө эле болот, бул Дерлик 39 000 чарчы метрди түзгөн бир эле убакта 2000ден ашуун конокту кабыл алууга даяр, ошондой эле эл аралык ири иш-чараларды өткөрүүгө арналган Бишкекте жаңы конгресс холл президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылып жатат. Бул конгресс холлдо 1238 орунду курултай залы, 1000 орунду банкет залы, 235 орунду пресс зал жана жогорку деңгээлдеги жолугушуулар үчүн заманбап кабинеттер бар. Бул жерде элдик курултайдын жыйындарынан тартып, мамлекет башчыларынын жолугушууларына жана дүйнөлүк деңгээлдеги форумдарга чейин өткөрүүгө шарт түзүлөт. Ырыс ордонун ачылышында президент Садыр Жапаров өлкөнүн келечегине байланышкан маанилүү чакырыгын жасады. Мамлекет башчысы Кыргызстанды өнүктүрүүдө эң башкы күч элдин биримдик экенин белгилеп, жаштарды мурунку муундун каталарынан сабак алып, өлкөнү ынтымак менен курууга үндөдү. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай, бир туунун астына чогулуп, бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздардан жазбасаңыздар, Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда болот. Кимиңер кандай Кимиңиздер кандай саясий көз карашта, кандай позицияда болбогула, Кыргызстан үчүн күйүп жансаңар, мамлекеттин тагдыр чечүүчү маселелеринде, өлкөбүздүн кубанычында да, кыйынчылыгында да бир муштумга түйүлгөн күчтүү муунду мына сиздер түптөй аласыздар. Президент өз сөзүндө өткөн 35 жылга баа берип, саясий тиреш, бөлүнүү жана куру кыйкырыктар мамлекеттин өнүгүшүнө тоскоол болгонун белгиледи. Ал эми жаңы муунга бул каталарды кайталабай, ынтымактуу жана күчтүү Кыргызстанды куруу милдетин тапшырды. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели. Мурдагы мамлекеттик жетекчилер, депутаттар, чет өлкөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү жана башка коноктор залдарды аралап, балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Жаңы комплекстин ар бир өзгөчөлүгүн сүрөткө тартып, кызыгуу менен таанышышты. Ырыс ордо жөн гана жаңы имарат эмес, ал Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жатканын көрсөткөн, инфраструктуралык аянтчага айланганын иш-чарага келгендер бир ооздон кеп кылышты. Эми биз көп чет өлкөлөрдө жүрөбүз да, көп жерди көрүп жүрөбүз. Кудай буйруса жакшы. Ырыс ордо ушу аябай жакшы курулуптур. Эң деңгээли өтө чоң. Мындай заңгыраган, мындай конгресс холл, мындай ак сарайлар аз эле. Бирок биздики деле Европадан, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдөн калышпаган деңгээлде салыныптыр. Мен чында мындай күтпөдүм эле. Мен өтө мындай таасирленип атам. Мамлекет ушинтип эле өнүгө берсин. Малайзияда элчи болуп иштегем да. Ошол жерде путра жай деп атайын король, өкмөт, депутаттар бөлүнүп жашайт. Отдельно шаарчаларда. Ошол жерде конгресс холлдоруна салыштырып атам да. Аларда ушундай укмуш кылган, анткени бул өзү бир Кыргызстандын саясат дарбазасы болуш керек да. Жада калса, Ырыс ордонун архитектурасы
заманбап чечимдер менен улуттук өзгөчөлүктүн айкалышын чагылдырган өзгөчөлүгү менен Европадагы архитектуралардан ашса ашат, бирок кем калбайт. Мен азыр Германияда жүрөм. Германияда ушундай стилдеги залдар көп, мен ошого көнгөм. Германия Берлинде жүргөндө эле болот атам, бул неоклассикалык монументализм деп аталат экен. Мына ушундай бийик потолоктор, түп-түз дуалдар, таш. Бирок ошол эле кезде мындай жеп-жеңил мындай учуп тургандай болуп көрүнүп атат да. Архитектура, стиль заманбап. Ал эми могул жерде картина бар эле. Биздин тарыхыбызды чагылдырыптыр ар кандай этаптарын. Мен символизмди жакшы көргөн кишимин. Тарых менен бүгүнкү заман кошулган, айкашкан жер экен деп койдум. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сыяктуу ири иш-чаралар Кыргызстанга дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурат. Мындай долбоорлор өлкөнүн өз күчүнө таянып, ири инфраструктураны өз алдынча ишке ашыра ала турган жаңы мүмкүнчүлүгүн да көрсөтөт. Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар, аны мен Нурасан Бактыбеков тааныштырам. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы көмүрдү кымбат баада кайра саткан ортомчуларга каршы чектөө киргизди. Бул тууралуу ишкананын жетекчиси Рустамбек Садыралиев билдирди. Анын айтымында буга чейин айрым айдоочулар кара кечеден көмүрдү 2500 сомдон алып, калкка 8000ден 10000 сомго чейин сатып келишкен. Эми кеңге көмүрдү социалдык отун базаларына түз ташыган унаалар гана киргизилет. Ал эми көмүрдү алып, кайра кымбат баада саткан ортомчуларга кеңге кирүүгө тыюу салынды. Бул чара көмүрдү элге жеткиликтүү баада жеткирүүгө жана баанын негизсиз өсүшүнө жол бербөөгө багытталган. Кыргызстанда уй жана койдун этинин баасын туруктуу кармоо боюнча бардык аймактарда иштер жүргүзүлүүдө. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын маалыматына караганда, учурда эттин баасынын мындан ары өсүшүнө негиз боло турган объективдүү экономикалык себептер жок. Рыноктогу баалар, эттин өздүк наркы жана сунуштун көлөмү талданып, максималдуу баалар иштелип чыкты. Эми жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте эт сатуучулар жана башка рынок катышуучулары менен тиешелүү келишимдер түзүлөт. Анын алкагында эттин баасына жана жеткиликтүүлүгүнө туруктуу мониторинг жүргүзүлөт. Ошондой эле сунушталган бааларды сактоо жана эт тартыштыгы же баанын кескин өсүшү байкалган учурда ыкчам чара көрүү каралган. Шуку саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда айрым аймактарда дрон жана жалпы авиациялык учактардын учууларына убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кабар агенттигине билдирди. Чектөө 27 августтан 10 сентябрга чейин Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык-Көл облустарында күчүндө болот. Ал эми 10 сентябрдан 15 сентябрга чейин Бишкек, Чүй жана Талас облустарында учууга тыюу салынат. Бул чаралар учуу коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Белгиленген аймактарда уруксатсыз учуулар дароо токтотулуп, талаптарды бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинде алдыдагы маанилүү иш-чараларга жана күз-кыш мезгилине даярдык маселеси талкууланды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана Шанхай кызматташтык уюмунун иш-чараларына байланыштуу жолдордун абалын жана транспорттук каттамдардын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу тапшырылды. Ошондой эле Нарын Байытов жана Алатоо резорт багытындагы жолдордо, Күлчө жана Нарын шаарларындагы жолдорду белгиленген мөөнөттө сапаттуу бүткөрүү милдети коюлду. Күз-кыш мезгилине карата жолдорду тейлөө үчүн туз жана башка тайгакка каршы материалдарды алдын ала камдоо, атайын техникаларды даяр абалга келтирүү боюнча да тапшырмалар берилди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык күчөтүлгөн тартипте уланууда. Алардын катарында кол күрөш боюнча спортчу Айжан Анарбекова да бар. 23 жаштагы спортчу 65 килограммдан жогорку салмакта күч сынап, өлкө намысын коргоого камынууда. Айжандын мелдешке чейинки даярдыгын кабарчыбыз айтып берет.
25 жаштагы Айжан Анарбекова үчүн алдыда чоң жоопкерчилик турат. Ал 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кол күрөш боюнча катышып, Кыргызстандын намысын коргойт. Айжан мелдеште 65 килограммдан жогорку салмак категориясында күч сынашат. Ал үчүн спортчунун даярдыгы күн сайын таңкы чуркоодон башталат. Таза абада атайын бизге чыдамкайлыкка, ошондой эле бүткүл денебизге ар бир спортчунун даярдыгын жакшыртуу максатында ошо тоо жака чыгып кросс чуркайбыз. Азыркы учурда кросстун жарымына жетейин деп калдык. 4 километр өттүк. 10 километрге чейин чуркайбыз. Анан кайра ылдый чыгабыз да. Бүткүл дене мышцалар иштеп, соң буюрса көчмөндөргө чоң мотивация десек болот. Кросстон кийин ушинтип тепкичтикке чыгып атабыз, бийиктикке. Буттун мышцаларына эң соң. Учурда спортчу мелдешке акыркы даярдыктарын көрүп, күчүн, ыкмасын жана чыдамкайлыгын чыңдоодо. Машыгуу үчүн керектүү шарттардын баары каралган. Азыркы учурда биз стартка ошондой эле чыдамкайлыкка иштеп жаткан мезгилибиз. Азыр биз эң жеңил ушу резинкалар менен акыркы машыгууларыбызды аяктайбыз. Азыр 2 резинка алдык. Булар бизди каршылашыбыздын ар кандай положенияда турганда бизди старттан алып күрөшүү максатында. Мисалы, мен стартта турам, андан кийин аны ачуу керек. Ушуну колдон келишинче максималдуу түрдө 15-тен 20 жолуна чейин кайталайбыз. Клетканы айландырып атканда эле мен манжаларды сезе билгенге аракет кылам. Оюмдун бүт баарын ушул клеткага коем. Башкача айтканда каршылашымдын күрөштөрүн эстеп, анан кайсы колум манжаларым иштебей жатат, ошолорго көбүрөөк салмак жеңил болот. Жеңил болотса, бирден кошуп иштегенге аракет кылам да. Айжан үчүн көчмөндөр оюндарына катышуу чоң сыймык. Ал кыргыз спортунун мындан арадагы өнүгүшүн каалайт. Спортчунун алдыга койгон башкы максаты мелдеште өлкө намысын татыктуу коргоп, байгелүү орунду багындыруу. Мен үчүн чоң сыймык, мен үчүн чоң жоопкерчилик, мен үчүн чоң бир намысты коргоо максатында болуп жатат. Себеби дегенде бул жерде биз бир гана Кыргызстаныбыздын гана эмес, анын намысын, анын жоопкерчилигин, анын рухун, духун тартабыз. Ошол үчүн күрөшөбүз биз. Кыргыз деген ат үчүн күрөшөбүз да, башкача айтканда. Мен азыр колдон келишинче бирди алам деп башка спортчулардай эле аракет кылып, ошо фокусту ошол жака коюп атам, бирок эң негизгиси жоопкерчиликти сезе билүү, намысты колдон чыгарбоо мен үчүн чоң бир мотивация болуп атат десем болот. Кол күрөштөн жалпы өлкө атынан 6 спортчу катышат. Учурда алар машыктыруучулар менен мелдешке болгон даярдыгын жыйынтыктап жатышат. Кичине давление бар, да, эки. Ready go. Иштей бер. Ready go. Ready go. Көчмөндөргө катышканда, мисалы, жаңы катышып аткан адам бул отборду ута албайт. Булар уже спортто көп жылдан бери жүргөн спортсмендер. Анан эми ар бир адамда мындай кемчилик болот. Сен аябай күчтүү болбо, аябай акылдуу болбо, болбой эле бир жерден бир ашып болот. Булардыкын азыр ошол столдо көп постоянно кетирген каталарын ошону кетирбеген. Анткени бул көчмөндөр оюну биз үчүн аябай маанилүү. Ошо көчмөндөр оюнунда ошол каталарын кетирбесин деп ошол жака көбүрөөк басым жасап атабыз. Белгилей кетсек, быйылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31-августтан 6-сентябрга чейин өтөт. Ага 113 өлкөдөн 3000ге жакын спортчу келип, 42 багыт боюнча күч сынашат. Айсана Бакытбекова, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР, Бишкек. Кырчын жайлоосунда 2-4 сентябрда кыргыз-казак токмакындарынын айтышы өтөт. Иш-чара 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулуп, ага эки өлкөнүн белгилүү токмакындары катышат. Алар комуз жана домбуранын коштоосунда эки элдин тарыхын, достугун жана биримдигин, ошондой эле бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелерин ыр-саттарына салышат. Эл аралык таймаштын жалпы байге фонду 3 миллион сомду түзөт. Кыргызстанга келген турист керектүү маалыматты ар кимден сурабастан атайын маалыматтык борборлордон ала турган шарт түзүлүүдө. Бул багытта Ысык көлдө буга чейин 5 визит борбор ачылган. Бул ирет андан чаканыраак туристтик эс алуу жана маалымат берүү пункттары өлкөнүн 18 аймагында курулуп, алардын 11-и ишке берилди. Бул пункттар туристтерге кандай шарттарды түзөт жана долбоор өзүнө эмнелерди камтыйт, кабарчыбыз айтып берет.
Өлкөгө келген турист маалыматты өткөн кеткенден сурап убара тартпай атайын маалыматтык жайлардан алышы керек. Кыргызстан дагы бул деңгээлге акырындык менен бара жатат. Айталы көлгө келген туристтер үчүн дагы бир ыңгайлуулук пайда болду. Ысык көл районунун Корумду айылында туристтик эс алуу пункту ишке кирди. Проекттик сметалык долбоорлоо иштеринин баары соңуна чыгып, жалпысына алып келгенде 11 миллион сомдон ашык каражат ушул жерге сарпталган. Мунун ичинде эмне каралган? Албетте мунун ичинде свет, суу маселеси, ички мебель жагынан туристтер келип ошол жакка кирип кеткен, эс алып кеткен дагы жайлары каралган. Душунан өйдө ушул жери дагы салынды. Мындан тышкары кайра тазалоочу дагы системасы ишке кирди. 100 чарчы метрлик имаратта саякатчылар үчүн бардык керектүү шарттар бар. Узак жолдон кийин туристтер бул жерден кофе ичип, эс алып, жуунуп тазаланып, электр унааларын кубаттай алышат. Мындан тышкары туристтик жайда этно буюмдар жана улуттук даамдар да сатылат. Буюрса октябрь айында толук 18 респоинт уже жалпы мамлекетибизде, Кыргызстаныбызда иштеп баштайт. Азыркы убакта биз жаңы долбоорго өтүп баратабыз. Бу деген эл аралык туристтик визит центрдер. Алар деген бу 100 квадрат эмес, 500-600, если так сүйлөсөк 600 квадраттан ашкан визит центрлер болот. Ошо буюрса Кыргызстан боюнча дагы 40 чоң визит центр салынат. Чакан болгону менен бул пункттардын туристтик сервисти жакшыртууда ролу чоң. Кыргызстан боюнча мындай 18 жай курулуп жатса, учурда алардын 11-и пайдаланууга берилди. Баары бирдиктүү долбоордун негизинде бир типте курулган. Келечекте туристтер үчүн мындан да ири форматтагы визит борборлорду куруу пландалууда. Туристтик хаб салып атабыз да. Караколдо, Бишкекте, анан Баткен менен Ош шаарында болот. Ал туристик хаб ал деген 1,5 миң квадрат метр болот. Ошо бир туристик хаб 9 миллион долларга чейин каражат кетет. Эми ал деген уже деген туристик чоң долбоор болот. Ошол жерде туристик дестинациянын офистери болот, коворкинг болот, кофейня, анан ошол жерде туризм өнүктүрүү аянты болот. Аталган долбоор 2022 жылы башталып, бирок курулуш ортодо токтоп калган. Быйыл жумуштар кайрадан жанданып, имарат толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Эми бул жайларды жергиликтүү тургундар же туристтик дестинациялар ижарага алып иштете алышат. Белгилей кетсек, буга чейин облуста мындан ири форматтагы 5 визит борбору ачылган. Алар учурда облустун ар бир район борборлорунда иштеп жатат. Данагүл Алиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык көл облусу. Чүй облусунун Кашка суу айылында жыл бою иштей турган Байтик Маунтайн Резорт тоо туристтик кластерин куруу боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Долбоордун жалпы наркы дээрлик 128 миллион акш долларын түзөт. Курорттун аймагында лыжа трассалары, асма жолдор, мейманканалар, ресторандар, спа комплекстер жана үй-бүлөлүк эс алуу жайлары курулат. Ошондой эле жасалма кар жаадыруу системалары, инженердик, транспорттук жана санариптик инфраструктура түзүлөт. Курулуш маалында кеминде 1500 жумуш орду ачылып, объект пайдаланууга берилгенден кийин 800дөн кем эмес туруктуу жумуш орду түзүлөт. Алардын кеминде 80% Кыргызстандын жарандарына берилет. Долбоор этап менен ишке ашып, инфраструктуранын биринчи кезегин 4-5 жыл аралыгында пайдаланууга берүү пландалууда. Манас шаарында жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында негизги көчөлөрдөгү жөө өтмөктөргө жер жол чырактары орнотулду. Шаар бийлигинин маалыматына караганда, бул технология өзгөчө телефонго алаксып бара жаткан жөө жүргүнчүлөрдүн көңүлүн буруп, жолдон коопсуз өтүүсүнө көмөктөшөт. Учурда жер жол чырактары пилоттук негизде шаардын борборундагы Түмөнбай Байзаков проспектиси менен Токтогул көчөсүнүн кесилишине коюлду. Кийинчерээк башка кесилиштерге да орнотуу пландалууда. Шаар мэри Уларбек Исмаиловдун айтымында жаңы демилге шаар тургундары жана келген коноктор тарабынан жагымдуу жаңылык катары кабыл алынууда. Жарыктандырып кооздоо системасы Манас шаарынын кире беришиндеги арканын айланасына да коюлду. Биз ошо Манас шаарындагы негизги көчөлөрдүн баардык ошол перекресткаларга ушуну орнотуу боюнча тапшырмаларды бердик. Ушулардын баардыгын орнотуп чыгабыз. Андан сырткары автоунааларга дагы мына үстүнөн нур болуп, кызыл нур болуп, кызыл жанганда ошо кызыл нур болуп дагы тосулуп тура турган болду. Эми бунун баардыгы биздин жөө жүргүнчүлөрдүн, жарандарыбыздын ден соолугун, өмүрүнүн коопсуздугун алдын алуу үчүн ушул иштерди жасап атабыз.
Нарын облусундагы Кел суу көлү жана Аксай өрөөнүндө айлана чөйрөнүн тазалыгын сактоо боюнча мониторинг өткөрүлдү. Аксай өрөөнүнүн көк кыя аймагында экологиялык талаптардын сакталышы текшерилип, жеке ишкерлик менен алектенгендерге таштандыларды туура чогултуу боюнча түшүндүрмө берилди. Ошондой эле Кел суу аймагындагы кайык ээлери жана туризм тармагындагы ишкерлер көлдүн жана ага жакын аймактардын тазалыгын сактоого чакырылды. Буга акыркы күндөрү социалдык тармактарда Кел суунун айланасына таштанды ташталып, көлгө барчу жолдогу жайыт жерлер тебеленип жатканы тууралуу маалыматтардын тарашы себеп болду. Министрлик жаратылышка зыян келтирбөө жана туристтик аймактардын экологиялык абалын сактоо талаптарын күчөтүүнү эскертти. Мына ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.